Evet, patak ettik. Patak ettik. Mayayı mahabatım. Assalamu aleykum. Yaz geldi demek жай жақындап қалды. Балдар қыздардың көпчілігі машығу залына барып, фитнес клубтарға барып, жай мезгіліне даярданып жатқан кез. Керек болса ойлар да. Çıkır. Kalk kaldın ey çıkır tez. Tez ver ekip ver. Ver ekip ver. Көрдіңдер да. Қысқасы ха-ха. Керек болса тренері де бар екен. Çıkır. Kalk kaldın ey çıkır tez. Tez ver ekip ver. Байқұшты неге чұрқатып жатады? Шынымен салмақ қуып отқандай да. Çıkır. Kalk kaldın ey çıkır tez. Tez ver ekip ver. Ver ekip. Рокки. Же сүтін сауып алып қашып кетті. Йо, братан, андай кылганың болбойт да. Уктап атканда бир чака сүт шыпырып кетирсең отым эле. Алып кел сүтүмдү бер кай. Ой, токто бергел деп атам. Негизи тиги машинеден сүйлөп аткан үн кишиники эмес. Уй, чересчур семирип кетип, анан бука аны арыктатып аткандагы кербес. Же бул бир трагедия. Сүйгөн букасын мясокомбинатка алып кетип атса, уй ыйлап артынан чуркап алган. Мына, керек болса уйлар дагы арыктай баштады. Силер отур эле. Кайсы жаныбарларды сүйлөгөнгө үйрөтсө болот? Толтугуш, карга, мышык. Мышык. Стамбекте. Ой, айтпыл. Сталбек дейби, же Стамбек дейби, же Русланбек. Иши кылса бир баланын атын айтканга үйрөтүп атат. Неге? Менимче тиги мугалим экөөнү бир комнатага камап коюшкан да. Анан аябай скучно болуп кетип, анан ушундай атат. Ой, айтпыл. Стамбекте. Ох, жок. Стамбек деген тиги өзү. Жана тартып атпайбы, ошо өзү да. Өзүнүн атын мышыкка үйрөтүп коеюн деген да. Анан досторунун алдына мактанайын деген. Балдар. Мен мышыгым, менин атымды билет. Кой. Гана. Мышыгым айтып койчу, мен ким элем? Менин атым ким эле? Байкадыңарбы? Жок. Бул деген милиция бөлүмүндө болгон окуя. Сурак учуру. Так, айт, чычканды ким өлтүрдү? Стамбекпи? Стамбек деп жаз. Байкуш мышык жүдөп калды. Кайла Стамбек деп туруп атса, албетте жүдөйт. Мыйоологон үнүнөн мышыктын тажап кеткенин байкаса болот. Балки мышык чын эле Стамбек деп атат, бирок тиги түшүнбөй атат. Стамбек. Ой, деп атпаймынбы мына Стамбек. Ооба сеникичин. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Энесай кыргыз менен дүкөнүнө ыраазычылык билдирип кетебиз. Анткени ушундай сонун, мынакей Талас деген ушул сыяктуу сонун свитерлер, футболкалар Энесай кыргыз бренд дүкөнүндө сатылат. Энесай кыргыз бренд дүкөнүнө келгиле, алгыла, кийгиле. Эшекке мингенден коркпойсуңарбы? Гилтейген итти көргөндөчү. Эшек минип келатып, гилтейген итти көргөндөчү. Жок эмети, кулаган балада эмне күнөө дейм да. Болгону ит эшектен, эшек иттен эле коркуп кетти. Ортодо эшек минген бала жабыркап калды. Экидөө урушса ортодо чымынга жаман деген ушул. Эми ит деле негизи эч нерсе оюнда жок жаткан. Анан так көз алдынан эшек чыгып калса чочуйт да. Эми эшек деле эч нерсе оюнда жок, жакшы эле келаткан. Анан так көз алдынан гилтеген ит чыкса чочуйт да. Негизи ит мурда тиги эшек минип келаткан балага тийишип анан качып жүрсө керек да. Анан кокусунан кармалып калды. Бирок
ДТП болот го, авария. Анан ошо авария болгон жерден кээ бир кылмышкерлер качып кетет го. Ошондой ситуацияга окшош. Байкасаңар туугандар, тартып аткан бала баарын билип тургандай, атайын жасагандай керек. Кептин баары тиги баланын каткырганда жатпайбы? Мейли. Зато бизге мощный материал болду, ойтобого. Короз кантип кыйкырат? Эми биздин корозду көргүлө. А бул болсо туберкулез менен ооруган короз. Кыйкырып келатып, жөтөлүп кетип атат да. Туугандар! Тамак ооруп кетип, мындай ийилеп аткандай. Негизи жашоодо кальян же тамекини биринчи жолу чеккенде ушундай эле болот. Короз мынтип отурса тоокторду эле тууп айтып койдойм. Же бул кыйкырып келатып бир нерсени көрүп калды. Дагы ошондой байкасаңар, кыйкырып келатып кыткырып кетип аткандай да. Же болбосо от ала албай аткан машина. Кийинки видеону абайлап көргүлө, Мына нерви жука кыздар, жүргөмүштөн корккондор, көрбөйлү. Шаардын так ортосунда келемиштер, кырсаларчы, эки жака чуркап жүрүшөт. Рататуй деген мультфильм бар го? Ошол чындыкка жакын окшойт да, мен оюмча. Эмнеге мынчалык тапырап жүрүшөт ия? Борсок бышырып атканда ушундай эле болот. Ташыгыла батыраак, бол, май күйүп кетет, бол. Ташыгыла борсокторду, бол, давай. Чыны, тиги камоктун түнү той болуп аткан го дейм. Кудалар тоскондо же конок тоскондо ушундай паника болот го. Самоорду карагыла. Отун алып кел. Колго суу куйгула. Же бир нерсе өрттөнүп атат да. Анан тиги кырсалар суу ташып атышат. Дагы фантазер болот чөлү. Элестек эле Формула 1 жарышы. Аягында дагы нени байкадыңар? Туура, камокто Ошканын сүрөтү. Демек бул жаныбарлар Ошка сим-карта сатышат. Ошка сим-карта албайсыңарбы? Сим-карта. Зоопаркка барганда кароолчусун көрдүңөр беле? Кандай болот кароолчусу? Кандай болот? Мондайбы? Жок, мына мондай болот кароолчу. Hey, bud. It looks so goofy. Ой, күлкүлүү видео. Чын, мен биринчи көргөндө өлө каткыргам, просто азыр күлкүм келбей атат. Эми аю адамча баш түзсө кантип каткырбайсың? Биздин азыкка окшош. Негизи циркке жаныбарларды зоопарктан алып келишсе, бул аюнун тескерисинче цирктен зоопаркка алып келген да. Үйрөтүлгөн аю болгону балалайка жетишпейт. Бул зоопаркта негизи кароолчу деген жок. Жаныбарлар кезектешип кайтарышат да. Бүгүн болсо кезек аюда. Бул аю басканда өзү үйрөнүп алып, анан элдерге мактанып аткан. Байкадыңарбы, мен монтип басканды билем. Көчөдөгү кээ бир балдар ушинтип басышат. Кыйратып койгонсупчу. Ayın alay keçinde Ulay dedi biz sentirde Gelip biz menem birge Бул аю кайсы бир шаарга жаңы шайланган мэр сыяктуу. Так, бул жерлерди оңдойбуз. Бул жакка площадка салабыз. Анан гүл отургузабыз. Эмне ишенбей атасың? Кылам дедимби, кылам. Жок. Бул деген аю ичип алган аю. Аю деген арак бар го. Мышыкты стамбек дегенге үйрөтө албайсың. Бирок аюну басканга үйрөтсө болот. Же өзү үйрөнүп алат. Çon kız gel gile Biz menem birge bile gile Кыскасы бул аюну тез арада циркке алып кетиш керек. Звезда болот. Мурдагы чыгарылыштагы сүрөткө комментарийлер аябай көп болду. Бизге жакты, кызыктуусу болду, күлкүлүүсү болду. Мынакей бирок эң жакшы, эң баарынан сонун дегени мынакей бул колдонуучу болду. Бизге байланыш кыла, белеңерди алгыла. Ал эми бул чыгарылыштын сүрөтү мынакей мындай.
комментарий жазгыла. Күлкүлүү, кызыктуу ой пикирге, WhatsApp номерине эмес, ой пикирге. Анан ошолордон тандайбыз. Достор, туугандар, эгерде ушул менин видеом 1200 лайк чогултса, анда кийинки чыгарылышты азык плюс 100-500 Макс менен кошо алып барат. Макс келет бизге. Достор, бул ойтобо долбоор болду. Менин атым Актан. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана Channel 7 каналына катталгыла. Жана эгерде кызыктуу, мындай күлкүлүү, мындай хохма видеолор болсо, биздин дарекке жөнөккүлө же бул WhatsApp номерине. Ошол. Ассаламу алейкум. Пока. Ушул сөздү баары бир